Мондай козулар туулуп атат, мондай козулар туулуп. Могу козулар, могу күрөңдөр, короче, гисар эмес, арашандын тукумдары да. Могу койлору мындай жөн эле чарба койлор. Бирок ага арашан кошулган да. Козулары чарбага да окшош, анан арашанга да окшоштор чыгып атат. Барып ушу темп менен кетсе, породалар чоңоюп кетсе керек. Улам поколение алмашкан сайын. Мондай козушкалар жүрөт. Биякта уже тууган койлор биякта. Биякта туюндуп аткандар. Кочкор каякта жүрөт, кочкор. Арашан. О жерде жүрөт, могу арашанчик. Арашанчиктин эми бул эң мындай кыйындарынан эмес, бирок порода берет да бул дагычы. Бул жак Нарындын Ак-Тала району Пионер Жылан арык айылы. Тоонун түбүнөн нарын суу өтөт, Нарын дарыясы. Тигил жактар урап турат жарлар. Балык бар, балык алсаң эң даамдуу. Өзүм негизи Чүйдө турам. Чүйдүн Панфилов району Кайыңды шаарында. Бияктан 5-класстан көчүп кетип, ошол жакта чоңойгом негизи. Ошо нарын суу бар. Тиякта тоолор. Мындайынан барсаң Курткайылы, ар жактан Баетовго чыгып кетесиң. Мындайынан барсаң, нары барып, мындай барсаң Соңкөл бар. Соңкөлгө Кара Кечеге чыгасың. Ошондой. Чо там? Сизге эмне болду? Биздин Кыргыздын малдары негизи качат го бизденчи. Анткени айылда буларды уруп сабап, союл менен урат экен, ошон үчүн жаныңа келбейт экен, булар качат экен. Малды союл менен жоондон ары тартып алган көнүмүш адат экен да. Мондай козулар туулуп атат, мондай козулар туулуп. Могу козулар, могу күрөңдөр, короче, гисар эмес, арашандын тукумдары да. Могу койлору мындай жөн эле чарба койлор. Бирок ага арашан кошулган да. Козулары чарбага да окшош, анан арашанга да окшоштор чыгып атат. Барып ушу темп менен кетсе, породалар чоңоюп кетсе керек. Улам поколение алмашкан сайын. Мондай козушкалар жүрөт. Биякта уже тууган койлор биякта. Биякта туюндуп аткандар. Кочкор каякта жүрөт, кочкор. Арашан. О жерде жүрөт, могу арашанчик. Арашанчиктин эми бул эң мындай кыйындарынан эмес, бирок порода берет да бул дагычы. Бул жак Нарындын Ак-Тала району Пионер Жылан арык айылы. Тоонун түбүнөн нарын суу өтөт, Нарын дарыясы. Тигил жактар урап турат жарлар. Балык бар, балык алсаң эң даамдуу. Өзүм негизи Чүйдө турам. Чүйдүн Панфилов району Кайыңды шаарында. Бияктан 5-класстан көчүп кетип, ошол жакта чоңойгом негизи. Ошо нарын суу бар. Тиякта тоолор. Мындайынан барсаң Курткайылы, ар жактан Баетовго чыгып кетесиң. Мындайынан барсаң, нары барып, мындай барсаң Соңкөл бар. Соңкөлгө Кара Кечеге чыгасың. Ошондой. Чо там? Сизге эмне болду? Биздин Кыргыздын малдары негизи качат го бизденчи. Анткени айылда буларды уруп сабап, союл менен урат экен, ошон үчүн
жаныңа келбейт экен, баары качат экен. Малды союл менен жоондон ары тартып алган көнүмүштүү адат экен да. Ошо туугандар, менин кебетим ушундай өзүм. Ушундай кыскача видео болду. Көптөн бери ошо видео тартып блог кылсамбы деп, чисто мындай өзүмчө элечи. Ошондой кылсам деп ойлоп жүргөм. Эми болгон нерседен баштай берели. Билбейм эмне болот. Бара-бара опыт алабыз, может да жакшыраак тартып баштайбыз. Кыла берели да, то тартам деп кызыгып эле канчадан бери жүрөм. Канча жыл болду. Ай эмес, жыл болду. Тартып берейин балким, барып. Жакшы мындай контент тартып баштайбыз. Туурабы? Ассаламу алейкум.